Саламатсыздарбы? Мен Айгүл Бекболотова, Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Сары Ой айылынын Нурдөлөт ата атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде мугалим болуп эмгектенем. Айыл демекчи, Кыргызстанда элдин калкынын 70% айыл жергесинде жашайт. Демек, ааламга карай жол айылдан башталат. Азыркы мезгилде интернетсиз жашоо кыйын болгондой сезилет. Ал эми интернеттин тили албетте англис тили эмеспи? Азыркы мезгилде англис тилинин орду кандай? Эмне үчүн биз англис тилин үйрөнүшүбүз керек? Биринчи, дүйнөдө көп колдонулган тил англис тили. Экинчи, англис тили 57 мамлекеттин официалдуу тили болуп саналат. Үчүнчүдөн, англис тилин билүү келечекте мыкты жумуш орду менен камсыз болууга жардам берет. Төртүнчүдөн, дүйнө жүзүндө саякат жасоодо да англис тили жеңилдик алып келет. Ал эми бешинчиден, чет жактан билим алуу үчүн англис тилин билүү керектелет. Ошондой эле алтынчы, интернеттин тили албетте англис тили. Балдардын англис тилин үйрөнүүсү үчүн English Club ийримин жетектеп келем. Бул ийримдин кандай артыкчылыктары бар? Биринчи, балдар англис тилин үйрөнүү менен бирге орус тилин чогуу өздөштүрүшөт. Себеби которуулар, түшүндүрүүлөр орус тилинде жүргүзүлөт. Албетте кыргыз тили да коштолот. Экинчиден, балдардын кругозору, билим деңгээли жогорулайт. Мисалы, экспонат, гид, геккон, пангалин, личи, сквош, папайя, маракуя деген сыяктуу сөздөр менен 3 тилде англис, орус жана кыргыз тилинде таанышат. Үчүнчү, ийримге катышкан окуучулар маал-маалы менен музейлерге, кинотеатрларга, саякат сабакка барышат. Төртүнчү, англис тилин үйрөнүүдө эң мыкты көрсөткүч көрсөткөн сабакты калтырбаган окуучуларга ийримдин атынан кызыктыруучу белектер берилет. Бешинчи, англис тилин үйрөтүү ийрими үзгүлтүксүз өткөрүлөт. Жылдын 4 мезгилинде тең бул ийрим тынымсыз өз ишин алып барат. Англис тили ийриминин алып баруудагы менин эң негизги максатым айыл жергесинде билимдүү, акылдуу, зирек жана тилдерди билген балдарды тарбиялоо жана окутуу болуп саналат. Өнөр алды кызыл тил демекчи, тилдерди үйрөнөлү, өсөлү, өнөлү, алдыга жылалы, алдыга арыштайлы, билим алалы.